Бул концерттин максаты Ибарат фольклордук ансамблын эл аралык аренага чыгаруу, тааныштыруу, биздин жанагы эски аспаптарды, маданият ошону менен тааныштыруу болгон. Ошондуктан булардын көркөм жетекчиси бизге кайрылган. Азыр 3 өлкө биз колдодук. Чехия, Германия, анан Франция. Азыр балдар Германиянын Берлин шаарында бир күн концерт берип келишти. Азыр Чехияда Прага жана Карловарда. Балдар баары Бишкектен атайын учуп келишти. Кыска мөөнөттүн ичинде виза алышты. Визага жардам берди биздин Германиядагы элчибиз Текебаев колдоо көрсөтүп, аларга чакыруу баракчасын жиберип, ошол баракча менен келишти. Калган бүт кеткен чыгымдарын ошол мен Чехиядан, анан Франциядан Элит айым, тиги Германиядан Махабат, анан Асель айымдар колдоп, бүт баарын өзүбүздүн мойнубузга алдык да. Ибарат тобунун түзүлгөнүнө 7 жылдай болду. Буга чейин биз да көптөгөн мамлекеттерди кыдырып, кароо сынактарга катышып, алардан биринчи гран-при орундарды ээлегенбиз. Биздин аспаптарыбыз башка аспаптарга баягы окшошпойт деп ойлойм. Себеби дегенде биздин баягы элибиз көчмөн эл болгондуктан алардын аспаптары кичинекей, кээ бир аспаптар чөнтөккө бата тургандай, кээ бир аспаптар болсо чапандын ичине бата тургандай болуп, кичинекей болгону менен добушу өзгөчөлөнүп турат да. Чехтер аябай жакшы кабыл алышты, себеби бул биздин эски аспаптар колдонуп атат. Кээ бирине 2000-3000 жыл болду. Кечээ Карловарда биздин туристтер үчүн булар концерт берди. Карловардын Борбор жанагы Каланадасында. Ал жерге биз администрация города жардам берип, бекер ошол жерге уюштуруп берди. Туристтердин аябай сурашты да, кайсы жактан келдиңер, кайсы фольклорный ансамбль деп. Биз Кыргызстан десек, Кыргызстандан келип жана бияка жайгашып калган немистер дагы аябай сүйүнүшүп, баары колдоо көрсөтүшүп, чектер, туристтер баары аябай кызыгуу менен карашты. 5 сентябрга чейин Европа боюнча турне кылышат. Биринчиси Германияда Франкфурт, Берлин, анан Ганновер шаарында концерт беришти. Бизде болсо 22-синен баштап 26-сына чейин болушту. Карловар, Прага. Андан ары булар Францияга учуп кетишет. Францияда, Парижде концерт беришет. Жакшы өттү, балдар аябай таланттуу экен. Мага баары жакты. Өзгөчө ар бир оюнчу колумузда ойной тургандар болсо, жөн эле колумузда эмес, башка инструменттерде дагы ойной алышат.